Бул аймактагы көп кабаттуу 4 үйгө бир гана жол аркылуу кирүүгө болот. Ал жол негизинен Авицина 20Б үйүнүн короосу. Долбоор боюнча жол балдар аянтчасына ылайыкташтырылган. Ал эми жол үчүн бөлүнгөн жерди жеке ишкер тоосуп ээлеп алган. Мындан улам 4 үйдөгү жашоочулар ушинтип аянтты кесип өтүүгө туура келет. Подрядчик келип айткан жол нарака 4 метр чыгат деген. 4 метр беребиз деген. Кантсе дагы биз өзүбүздүн акчабызга алып атабыз да. Азыр бул акчаларга башка жактан аябай жакшы шарттагы үйлөрдү алганга болот да. Бир гана бизге мындай бир мөөнөтү менен гана төлөгөнүбүз эле болбосо, ошондой бир шарттарды түзүп берсе деген өзүбүздүн талаптарыбызды коюп. Ошентип балдар аянтчасына берилген аянтта унаалар тынымсыз каттап турат. Тилке жарым-жартылай авто токтомого айланган. Балдарды болсо ары бери өткөн унаалардан улам кооптонушуп, көзөмөлсүз калтырышпайт. Тагыл төшөлгөн жолдо тынымсыз каттоо болгондуктан чаңы тозуп, маңдайдагы батирлерге кирет. Кичинекей балдар мындай жолдого чыгып ойноп атышат. Жолго чыгып ойногондо машиналардын да эмеде коркунучтуу да. Анан кийин көпчүлүгү ата-энелер үйдүн ичинде алып отурган каргасы болуп атышат. Ош окуясынан кийин курулуп, ипотекага берилген 4 үйгө жашоочулар азыр жарым-жартылай гана көчүп келишкен. Ушул тапта орточо эсеп менен 100дөн ашык автоунаа бар. Эгерде жашоочулар көбөйсө, бул жерге баткырууга мүмкүнчүлүк жок. Үйдү баштан аяк курган компания болсо, жеке ишкер ээлеп алган аянтты ачса, балдар бакчасын курулат дешет. Эски площадканы биз куруп көрөбүз, жол жок да. Машина өтүш үчүн биз кура албай атабыз да. Бизге жолду бошотуп берсе, биз курабыз. Шаардык мэриянын муниципалдык курулуш бөлүмү дубал орнотулган жай эч бир жеке адамга тиешелүү эмес деп ишендирди. Азыр ал аймак мэриянын балансында. Жакынкы күндөрдө дубалды такап тургузулган электр мамычалары алынса, көйгөйлөрдүн баары чечилерин билдиришти. Берип атабыз, азыр ушу сностун балдар ошол жерде иштеп атат. Себеп бул жерде трансформатор туура эмес коюлуп калган экен. Азыр РЭСтин жетекчилигинде кат бергенбиз. Ошол трансформатор жылдыра турган болсок, ордон 20А'нын тургундары өзүнүн жолу менен өтө турган болуп калат. Авицина 20Б'нын жашоочуларга ошол жерге подрядчик азыркы күндө балдар аянтча куруп бериш керек. Биз ошону талап кылып атабыз, куруп берсин. Эске салсак, 2012-жылдан кийин Ош шаарында жалпы 24 көп кабаттуу үйлөр курулду. Анын жарымы июнь окуясында жабыркагандарга акысыз берилсе, калган 600 батир бюджеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектеген жарандарга ипотекалык негизде берилген. Бигимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.